ушул жаш кезден Айылда чоңоюп өскөм. Айылда жүрүп анан бул Бишкекте иштеп атканыма бир 6 жыл болуп калды. Burada da şu mescitke barıp жүргөнбүз. Arap dilini de düşünmeyim özüm daha. Ama bir Arapça muzikalarda uğup jaş kezdеген Одноклассник сайтында uğup like basıp koygan ekenмин. Bana sotko чейин чыгып кетти. Соттон кийин пробация бөлүмүнө өттүк. Кардар боюнча айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө интернет ресурстар аябай күч алган билесиздер. Соц тармактарда аябай көп кишилер катталган. Анан ал соц тармактарда аябай көп тыюу салынган уюмдардын материалдары пропагандалашы мүмкүн. Жеке эле бизде эмес, биздин мамлекет эмес, чет мамлекетте деле. Ошону билбестен биздин өлкөдө, биздин мамлекетибизде ар кандай материалдар менен бөлүшүп, же болбосо ошону жактырып, лайк басып, же символик атрибутикаларын түшүнбөстөн өзлөрүнүн оюнда эле дин ушул туура экен деп түшүнүп алып, анан башкалар менен бөлүшкөн учурлар да көп. Мындай кардарлар менен биз сүйлөшкөндө көбүнчөсүндө чындап эле динден билими жок, такыр деп айтсак болот. Алар менен иштешүүдө биз ошол алардын кылган иш аракетине жана ошондой эле тобокелдик даражасына бөлүп алып иш алып барабыз. Көбүнчөсү эле ошол баш мыйзам жана ошондой эле дин тутуу эркиндиги жана дин уюмдар жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамдарда да так көрсөтүлөт, жарандардын дин тутуу эркиндиги кандай болуш керек. Пробация бөлүмүндө жакшы эле 1 жылга берди. Буюрса 1-2 ай калды бүтөт. Ушул музыканы түшүнбөй эле басып койгон экенмин. Арабча өзүм деле түшүнбөйм. Балдарга айтат элем, ар кандай түшүнбөгөн нерсеңерге лайк баспагыла, киришпегиле деп. Бул Кыргызстандын мыйзамына туура келбеген нерселери көп экен. Ошолорду этият болуп билип